УТРК чүйдө түшкү конок теледолбоору. Түшкү конок теледолбоорунда биз 1 саат бою келбетибизге, ден соолугубузга кам көрөбүз. Ким келди десеңиздер, бүгүн Мерин Health компаниясынын консультанттары Гүласал жана Гүлнара эжекелер келди. Анда эмесе эфирден алыстабай биз менен болуңуздар, биргеликте ден соолукка кам көрөлүк. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Гүлнара эжеке, айтсаңыз, Мерин Health компаниясы жөнүндө биздин көрөрмандарга жалпы түшүнүп берсеңиз. Абдан жакшы болот. Кутмандуу кушак күнүңүздөр менен демекчибиз. Урматтуу кыргыз элибиз, баарыңыздарга ден соолук жана сулуулук, ошону менен катар эле биздин чөнтөгүбүздү калыңдаткан себептер жөнүндө сиздерге бүгүн кененирээк токтолуп айтып бермекчибиз дегим келип турат. Сиз айтып өткөндөй, Мерин Health компаниясы өзү Японияда өндүрүлгөн өнүмдөрдөн түзүлгөн компания болуп эсептелинет. Муну Казакстандагы ишкер Арман Тосконбаев деген жап-жаш жигит ушул биздин Кыргызстаныбызга закондуу түрдө алып келип, элге тартуулап жатабыз. Эми Мерин Health деген кыргызчага которгондо кандай болот десеңиздер, деңиз ден соолугу деп которулат. Деңиз ден соолугу эмне үчүн Кыргызстанга өтө керек? Себеби биз географиялык абалыбыз Борбордук Азияда жайгашканыбыз үчүн деңизден алыспыз. Деңиз продукцияларын аз колдонобуз. Эми кыргыз элибизге деле жашыруун эмес, бир айда жесек балыкты бир жолу жейбиз. Эми аябай эле шарттуу үй-бүлөлөр бир жумасына бир жеши мүмкүн. Ал эми калган деңиз капустасы, креветки, раки, ушуга окшогон нерселер жөнүндө биз такыр эле алыспыз. Эми ушул биздин көзүбүздө, кол алдыбызда турган мындай продукциялар Японияда өндүрүлүп, кыргыз элинин колуна жетти, дасторконуна жетти десек болот. Эми бул продукциялар адамдын организмине кандай таасир берет? Баары бир биздин организм деңизден алынган продукцияларды требуйт этет, керектейт. Ошондуктан биздин деңиз азыктарына болгон керектүүбүздү чечип бере турган продукциялар болуп эсептелинет. Баарыңыздарга эле экрандан жакындатып көрсөтүп атат. Көрүнүп атса керек, бул колумдагы жашыл коробка, бул застера деп айтылат. Бул каротен. Эң негизгиси организмде бизге көздүн азыгы, боордун тазаланышы ушул эки продукция аркылуу жүрөт. Андан сырткарыдагы мен ушул 2-4 коробкага, продукцияга айрыкча токтолгум келип турат. Бизде сахар, давление, инфаркт, инсульт деген диагноздар кыргыз элинин 3-төн 2 бөлүгүн каптап калды десек болот. Статистика деле муну тастыктап берип жатат. Эми ушул давление жана сахар ооруларынын алдын алыш үчүн, канды тазалап туруш үчүн ушул продукциялар бизге дайыма жардамга келет. Жана кан тамырлар менен суженияга кеткен капиллярлар деп коебуз. Ошол капиллярларды кайра калыбына келтирүүгө жардам берет. Ал эми кандын ичиндеги, кандын составындагы жашаган вирустарды, мисалы гепатитте көп кездешет, гепатиттин В түрү, ушуга окшогон түрлөрүн бул продукциялар, именно витамарин Б продукциясы канды тазалап, кандын составында вирустарды жоготууга эң сонун жардам берет. Эми кан деп калдык. Ушул канды тазалоочу продукциялар, кантип тазалайт, составында эмне бар деген суроолор берилиши мүмкүн. Менин колумда азыр кардиомарин деген продукция турат. Кардиомарин продукциясы составында L-аргинин жана наттакиназа деген зат бар. Японияда өндүрүлгөн деп башында токтолуп кеткендей эле, ушул кардиомариндин составында бабы соя деп коебуз. Соя десек көбүрөөк түшүнүктүү болот бизге.
ушул соянын түрү Японияда гана сакталып калган. Кандын коюлугун тромбоциттер деп коебуз. Ошол тромбторду жок кылууга эң сонун көмөктөшөт. Муну тапкан, ойлоп тапкан окумуштууга Нобель сыйлыгын берген. Эми натокиназа лабораторияда кандын коюлугун тромбду 3 саатта эриткен. Ал эми биздин организмибизде 3 суткада бардык организмди, капиллярларды кыдырып чыгууга жөндөмдүү. Демек бул эларгинин болсо канды суюлтуп берет. Ошондуктан инфаркттын, инсульттун алдын алуучу продукция болуп эсептелинет. Эми Японияда инфаркт, инсульт түгүл, сахар, давление деген оору жоктугун медиктер тастыктап келет. Жана ошондой эле бул продукция бизге эң сонун жардам берет. Абдан жакшы, бизге келген СМС билдирүү бар экен. Гүласал эже, айтсаңыз, артритке, полиартритке кайсыл дарылар, кайсыл витаминдер пайдалуу дейт? Жана саламатсыздарбы? Жана Гүлнар айым айтып кетти, бул витамин А жөнүндө аябай сонун түшүнүк берди. Именно ошо витамин А суставтагы оорулардын баары биз деген баягы жаш кездеги анча-мынча билбейбиз да. Көбүнчө жанагындай ОРВИ деп коебуз, грипп болуп калабыз го. Ошол кезде биз до конца лечение албастан эле кичине неме кылгандан кийин токтотуп коебуз. Ошо токтотуп койгондо ошол вирустар биздин организмде кала берет да, акырындык менен ал биздин муундарыбызга келип ошо жерде биз менен кошо өмүр бою симбиоз болуп жашап калат дагы. Кийин ошо жаш өткөн сайын ошо полиартрит, артрит, артроз деген ооруларды алып келип чыгат да ошол. Анан ошол экинин кесепетинен ошо кийин ошо жанагындай ар кандай муун ооруларга кабылып аткан ошол. Ошо мына витамин А бул 300 орун айыктырат деп бизде айтат. Ал 300 орун эмне үчүн айыктырат? Мунун составында A'сында 40 элемент Менделеева бар, Б'сында 40 элемент Менделеева бар. Ошо биздин организмибизге ошо витаминдер менен толуктап турсак, биздин организм өзүн өзү эле лечение кылат. Негизи адам баласынын организми Кудай Таалам ошондой жаратканда, только биз организмге витамин гана берип толуктап турушубуз керек. Анан ошол экиге кошо ушул витамин A'га кошо артромарин деген ичебиз. Азыр мына сүйөк муун оорулары дүйнө жүзүндө азыр коңгуроо кагып атат. Акырындап барып сүйөк муун оору инвалидтик алып келип атат, коляскада отуруп калып атат. Ошонун баарын алдын ала турган препарат ушул витамин А, анан кийин артромаринди кошобуз. Артромарин бул жанагы жешилип калган кемирчектерди калыбына келтирет. Жанагы жаш өткөн сайын суюктук болот, ошо сүйөктү кыймылдатып турган, ошол эки суюктукту толуктайт. Анан азыр жакында бизге мына коллаген деген дагы продукция кошулду да. Бул коллаген дагы биздин сүйөктүн, биздин дененин багы каркасы деп койсок болот да. Бул бир эле ошо сүйөк муун эмес, эми багы көбүнчө бизди врачтар айтат, баягы сүйөк муун оору менен барганда холодец депчи. Холодец именно ошо сүйөктү кайната берсек, ошондон коллаген бөлүнүп чыгат. Ошол биздин сүйөгүбүзгө кереги үчүн бизге ошондой назначениени кылат да врачтар. А бул бизге готовый коллаген болуп атат. Коллаген өзү 4 типтен турат да. Биринчи тип, экинчи, үчүнчү, төртүнчү типте. Бул биздин коллагенде именно биринчи, экинчи, үчүнчү тиби бар да. Ошо именно сүйөк муун ооруга, мореки жаштыктын сакталышына, терибиздин сакталышына, чачыбыз жана түшкөндөргө, тырмактары жанагы сынып бузулгандардын ошонун баарына именно ошо коллаген жетишсиздиктен ошондой нерселер келип чыгат. Анан бул биздин коллагендин бир өзгөчөлүгү, мунун халал сертификаты бар. Бул дүйнөдө жалгыз гана коллаген халал сертификаты менен. Анан медицинада неме деп коет, хелатный форма деп коет. Жанагы азыр түрлүү коллагендер бар да. Ошо коллагендин көбүнүн молекуласы чоң болот. А бул болсо именно ошо майдалатып, биздин кан тамырыбызга, биздин ар бир клеткабызга сиңе тургандай кылып хелатный форма деп майдаланып берилген да. Мына ушул эки витамин А, артромарин, коллаген дейсе, биз сүйөк муун оорудан толук айыгып кеткенге мүмкүнчүлүк бар. Абдан жакшы экен. Саламатсыздарбы? Ишиңиздерде ийгилик болсун. Сахарга, давлениега кайсыл витаминдер пайдалуу? Биз биринчи сахарды азыр ар бир адам билип калды. Ар бир 3-чү, 4-чү адам Кыргызстанда сахар менен жабыркап келет. Бул кандын бузулуусу, кандын составында канттуулугунун көбөйүп кетиши болуп айтылат. Эми ушул канды тазалаш үчүн
Биз жанагы эле айтылган витамарин А,Б жана Застера, каротен ушул продукциялар эң сонун жардамга келет. Эми башка деле азыр Кыргызстанда көптөгөн ушул сыяктуу компаниялар бар. Жана аны колдонуп атышат эл. Айырмачылыгын айтып кетейин, Япониянын продукциясы менен башка продукциялардын айырмачылыгы. Мисалы үчүн бир витамин С-ны жеш керек боло турган болсо, кабыл алышыбыз керек боло турган болсо, 2-3 нерсени кайра кошуп бериш керек. Башка бир компанияларда же болсо аптеканын продукцияларында С витамини ич үчүн омега-3-ни кошуш керек, кальцийди ич үчүн омега-3-ни кошуш керек, магнийди кошуш керек, аз кандуулукта муну кошуш керек деп айтабыз. Ал эми биздин Япониянын продукцияларында ошол кальцийди организмге керектей турган продукциялар толугу менен ушул өзүнүн бир продукциянын ичине камтылган. Канча процент С витаминин кошушубуз керек, канча процент кальцийди, канча процент омеганы кошушубуз керек болсо, ошонун баары бир продукциянын ичинде камтылгандыгы менен өзгөчөлөнөт. Сахар эгерде эми бизде инсулин зависимый деп коебуз, инсулин алгандар бар, жок дары ичип жүргөндөр бар. Ушул бизде төмөнкү телефондор иштейт: 702 42 52 42 же 708 80 85 90 номерлерине чалса кенен дагы информация ала алышат. Толугу менен түшүндүрүп берүүгө даярбыз. Эми 1 сааттык убакыттын ичинде элибиздеги болгон көйгөйдүн баарын чечип жиберүүдөн алыс болот экенбиз. Убакыт жетпейт экен, ошондуктан телефон беребиз. Абдан жакшы. Ал эми бардык нерсенин зыяны бар дейт. Сиздердин витаминдерди канча жаштан баштап кабыл алууга болот? Эң сонун суроо. Бизге келгенде биринчи эле ушул суроолорду беришет да. Мисалы аптеканын дарысын мынча убакыт ичсең, же болбосо бирине экинчисин кошо турган болсоң зыян, же муну суу менен ичпе, же муну сүт менен ичпе деп келебиз. Ал эми биздин кайсыл продукциябызды колубузга албайлы, бул жерде организмдин клеткасынын гана азыгы. Башка эч зыяндуулугу жок. Эгер муну ашыкча жеп ала турган болсок, эгер биз бир тамакты ашыкча жеп алсак, ашкыла албай кузушубуз мүмкүн. Ал эми бул продукцияны ашыкча жей турган болчу болсок, бул бизди кустурбайт. Эч кандай башка органга, мисалы бөйрөккө ичип атса, боорго зыяны жок, жүрөккө зыяны жок, ичегелерге зыяны жок. Бул кал менен, мача менен, тер менен эшке чыгып кете берет. Астатактагы калтырбайт. Ошондой эле бул продукциялар зыянсыз деп толук түрдө сертификаттардын бардыгы бар. 5 жылдан бери Кыргызстанда официалдуу иштеп аткандыгына байланыштуу кандай гана текшерүүлөр болбоду бизде. Ошолордун бардыгы сапатка жооп берген, мамлекеттин талабына, законго жооп берген үчүн бүгүнкү күндө дагы иштеп келе жатат. Абдан жакшы. Ал эми биз жогоруда ден соолукка дагы, келбетке да кам көрөбүз деп калдык. Сырткы келбетке кандай таасирин тийгизет? Мисалы кайсыл витаминдер? Эң жакшы суроо. Бизде жаштыкты кантип сактап калуу керек? Күн өткөн сайын мамлекетибиздин алдыга жылганы байкалып баратат. Анан жаштыкты сактап калыш үчүн биз эмне жасашыбыз керек? Өзүбүзгө кам көрө баштадык чындыгында эле. Бизде мындай сквален деген продукция бар. Ушул сквален продукциясы биздеги терилердин майда брыштар деп коебуз. Ошо мимический брыштар, ушулардын бардыгын жок кылууга жардам берет. Жана теринин алдында сквален канчалык запасы көп болсо, биз картайбайбыз. Бул кислородный голодание деп коебуз. Кычкылтектин жетишсиздиги боло турган болсо, биз унутчаак боло баштайбыз. Ошол унутчаактыкты дагы жоюп, мурдакы абалыбызга келтире турган продукциялар бар бизде. Албетте мен дагы бир сыйра номерлерди кайталап коеюн. 702 42 52 42 708 80 85 90 номерлерине чалсаңыздар, мындан дагы кенен составы эмнеден түзүлгөн, кандай жардам берет, кандай зыянсыздыгы жөнүндө толук айтып берүүгө мүмкүнчүлүк бар. Абдан жакшы. Төрөттөн кийинки калган тактарды кетирүүгө сиздерде мүмкүнчүлүк барбы дейт?
Бул эми азыркы күндө жаш келиндердин өтө чоң көйгөйү болуп келатат. Менин колумда турган ушул спирулина деген продукция негизи эле чыгыш медицинасында эң кеңири таралган. Биз качан эле ушул бир нерсе пайда болгондо ушуну жоготоюн деп аракет кылабыз да, ошону болтурбай койсок болбойбу деген суроону бербейбиз да. Ошол бетте тактар пайда болтурбай коюуга мүмкүнбү деген нерседен баштагым келип атат да. Албетте мүмкүн. Биз кош бойлуу айымдарга ушул спирулина продукциясын сунуштайбыз. Бизде медицинада бул продукцияны төрөгөнчө ичсе болот. Ал эми медициналык жол менен мисалы кальций берели десек 5 айдан кийин аны берүүгө тыюу салынат. Гинекологдор аны бербейт, сунуштабайт. Ал эми муну төрөгөнчө иче турган болчу болсок, биздеги макро, микро элемент балдарыбызга, курсакта жаткан баланын бардыгына жакшы таасир берет. Эми бул продукция төрөгөн учурда дагы баягы кыргызча сол толгоо деп коет, сокращение матки, ошол учурда дагы ичсе болот. Жана мунун бетке маска кыла турган болсок, дактарды кетирет. А муну ичип жүрүп, көз жарган айымда эч кандай так пайда болбойт бетинде. Бул практикадан өткөн. Кыргызстанда өтө көп кеңири пайдаланып келе жатышат. Абдан жакшы, саламатсыздарбы? Ишиңизде ийгилик болсун. Ал эми мен 3 жылдан бери ковидтен кийин абдан толуп кеттим, 106 килограмм болдум дейт. Ошого кандай, кайсыл витамин жардам берет дейт Гүл Асал эже? Саламатсыздар. Эми ал толуп кеткендин себеби бул жерде деген ар бир орган өзүнүн функциясын аткарыш керек да. Анан ошол көбүнчө жанагындай организмдеги нарушениялардан ошо функциясын аткара албай калганда жировое отложение деп коет. Ошондой май топтоло берет организмдечи. Ошо майга көбүнчө баягы курсактуу болуп, ошо курсакка көбүнчө жанагы жыр толуп, казы деп коебуз жок кыргызча. Аны медицинада висцеральный жыр деп коет. Вот ошого эң керектүү продукция могу ашытаба деп коебуз. Ошо ашытаба деген именно курсакта висцеральный жырды кетирет. Бул деген өзү ашытаба деп баягы японча айтылганы, кыргызча которулганда бул эртеңки жалбырак деп которулат. Бул өзү деген жанагы селдерей классындагы чөп болот экен. Ошо экенин, например, бүгүн ошо жалбырагын үзүп алса, эртең кайра ордуна келип калат экен. Ошо эртеңки жалбырак деп ошончо которулат экен да. Ошончо муну биз ичкенде биздин организмибизде дагы ошондой регенерация кылып, ошо жанагы органдарды нарушация этип, өзүнүн функциясын аткара албай аткан органдарыбызды кайра калыбына келтирип берүүчү сонун продукция болуп эсептелинет. Бул жанагы курсактагы висцеральный жырды аябай кетет. Көбүнчө адамдар, айымдар, эркектер, мырзалар көбүнчө курсактуу болуп кетип атпайбы? Вот ошолорго аябай рекомендовать этет элем. Именно мына ашытаба дегенди, ошо висцеральный жырга аябай жакшы. Бул бир эле висцеральный жыр эмес, көбүнчө баягы азыр жанагы подагра деген ооруга чалдыккан адамдар аябай көп да. Бул подагра деген бул мочевая кислота болот. Мочевая кислота деген постепенно биздин сосуддарыбыздын баарын талкалап, кислота деп айтып атпайбы? Ошентип кийин акырында инвалидке алып келе турган аябай жаман оору да. Ал дагы бул белинен баспай калат, бутунан баспай калат. Ошол именно подагранын немеси, бирден бир дарысы. Аны медицинада эч убакта айыктыра албайт подагранычы. Вот ошого ошо ашытабаны беребиз. Бирок бул биздин продукцияларды ичип атканда адам сөзсүз түрдө бир эң жок дегенде 1,5 литр суудан ичиш керек. Потому что жанагы организмдеги мочевой кислотаны, жанагы ал туз да, ошо туздарды, жанагы жырларды биз деген тер менен, моча менен, суу менен, жаш менен сыртка чыгара алабыз да. Ошон үчүн обязательно ичкен адам сууну көбүрөөк ичиш керек. Эгерде суу ичпесе, анда бул дарылардын эффектиси анча болбой калат. Анан көбүнчө биздин кыргыздар суу иче албайм, мен ичпейм деп эле анан жакшы мага жардам бербей атат деген сөздөрдү айтат да. Ошон үчүн эмне дары ичип атсаңар да, эмне неме кылып атсаңар да, обязательно суу менен кошо ичкиле деп айтат элем. Саламатсыздарбы? Ишиңиздерде ийгилик болсун. Аймактарга чыгып дагы ушундай консультацияларды берип турасыздарбы? Жакында кайсы аймактарга чыгасыз? Мен сизди Кара Балтадан көрүп жатам, Нарын жака бара аласызбы дейт.
Мен эми биз көп эле чыгабыз, региондорго чыгабыз, неме кылабыз. Анан мен ошо жакында эле Жумгалга, Чаек жака барып неме берип, информация берип келдим. Эми азыр планда Кызыл Ой, Суу Самыр жака бара алып атабыз. Эми биздин көбүнчө дальний райондорго баягы элдер келе алышпайт бияка. Ошо жактарда действительно баягы биздин продукцияга нуждасы эткендер көп да. Анан барганга аракет кылабыз. Анан именно нарынын кайсы жери болсо бизге чалып чыксын, анан эгерде өзү келип кеткиле десе биз барып бергенге даярбыз. Бир киши үчүн деле. Бир киши үчүн деле бара беребиз, потому что биздин ар бир кишибиздин ден соолугу биз үчүн керек. Абдан жакшы, саламатсыздарбы, ишиңиздерде ийгилик болсун. Бүгүнкү эфириңиздер абдан кызыктуу болуп атат. Ден соолукка кам көрүү аркылуу биз келбетибизге да кам көрсөк болот экен. Ошол эле учурда жогоруда Гүлнара айым айткандай, чөнтөгүбүздү, капчыгыбызды кампайтып алсак да болот экен. Мына ушул жөнүндө айтсаңыз, Гүлнара айым. Албетте, азыр Кыргызстанда миграция күчөгөн учур. Мен мамлекетке эмне кылдым деген суроону бербейбиз. Мамлекет мага эмне кылып берет деп эле догубузду тартып отурабыз да, жок, кандай кылбашыбыз керек. Ар бир кичинекей баладан баштап чоң кишиге чейин биз өзүбүздүн салымыбызды мамлекетке кошушубуз керек. Мындай жаңы баскан баладан баштап жок дегенде мусор терген колунан келет, баклажкаларды алып койгон колунан келет. Ал эми бул бүгүнкү биздин берүүбүзгө тиешелүү суроо. Биз Кыргызстанда сетевой маркетинг десе өтө коркобуз. Себеби биз ал кесипке даяр эмес окшойбуз. Көптөгөн билимдерди алышыбыз керек болгон окшойт. Биз былтыр дагы ушул телеберүүлөрдө чыгып жүргөн убагыбызда, элге информация берип жүргөн убакта көпчүлүгү мындай суроолорду берчү эмес. Ден соолук. Быйылкы берүүлөр өзгөрө баштады десем болот. Ошону байкай баштадык. Анан көбүнчө акчага басым жасай турган болуп калдык. Ушул продукцияларды алып, ичип, атып эле өзүбүздүн ден соолугубузду оңдоп, биз көтөрүп сатпайбыз. Эч кандай бирөөгө көтөрүп барып мен муну ичип кой дебейбиз. Биз бүгүнкү дагы азыр телевизорго көрсөткөнгө алып келген продукцияны складтан суранып атып зорго алып келдик. Телевизорго көрсөтүп алып кайра беребиз деп. Себеби биздин колубузда өзүбүз ичкенге бир гана жолу алабыз. Андан кийин элге сунуштоо аркылуу акча тапсак болот. Эми бул жерде баягы эле ишенбестик келип чыгат да, койчу, кантип эле ушундай болсун депчи. Биздин бир ай болуп калды, 19-чу бир ай дагы боло эле экен, 19-октябрь күнү чоң конференциябыз болуп өттү. Бул жерде эгер жакшы иштеп, ошол статуска жете турган болсок, 1 миллион 800 миң сомдук машина белек кылат компания. 3 миллиондон ашык сомдук квартираны белек кылат. 4 миллион 770 миң сомдук коттеджди белек алган Кыргызстанда ушундай результаттарга чыгып калдык. Кыргызстандын өзүндө. Абдан жакшы. Саламатсыздарбы, Гүлнара айым, Гүласал айым, ишиңиздерде ийгилик болсун. Сиздердин продукция аркылуу ДЦПны дарыласа болобу дейт. Аябай жакшы суроо да. Бул ДЦП деген эме, бул деген көйгөй да, дүйнөдөгү көйгөй деп айтсак болот, потому что ДЦП менен төрөлгөн балдар эмне үчүн ДЦП болуп төрөлүп калат. Бул ДЦПнын төрөлгөнүнүн бир нече баягы немеси бар, себеби бар. Биринчиден баягы боюнда бар болуп, жаңы бала өсүп келаткан кезде энеси жанагындай грипп болуп ооруп калса, ошо вирустан ошондой патология менен төрөлүп калат. Эгерде энесинин организмине керектүү витамин жок болсо, бала эненин курсагында өзүнө керектүү нерсенин баарын алат. Ал жанагы көбүнчө биздин жаштар азыр жаңы боюнда болгон аябай токсикоз болуп атпайбы? Ошо токсикоз болгон бул признак, что эненин организмине витамин жетпей атат. Бала витаминди өзүнө тартып алганда, эне эмне болуп атат? Ошо токсикоз болуп жанагындай абалга келип атат да. Ошон үчүн баягы кыздарыбызга деле, келиндерибизге деле ошо боюнда боло элек кезде эле ушу продукциялардан бере берсек болот да. Ана бул ДЦПдан азыркы күндө айыккан сонун бизде результаттар бар. Мен өзүмдүн эле бир тууган сиңдимдин кызы төрөгөндө ДЦП төрөлүп калды. Ошо 2,5 жашка чейин ал утурмак тургай мындай моюнда буралчу эмес, шейный немеси, мышцалары недоразвитый болуп калганда, анан ошо эки Кудагыйга аябай биз рахмат айтабыз. Ошо Кудагый аябай аракет кылды. Бул жерде да аракет
көп нерсе турат да. Мен кызым эмне болсо да бастырам деген ушундай өзүнө ушундай максат цель койду да. Ошо кишиге ушу телевизор аркылуу аябай рахмат айтат элем да. Гүлсүн Кудагыйымачы өмүрүн берсин, ушу аябай жакшы адам экен, ушундай сыйлайм мен ошо кишини. Ошол кийин ушу биздин продукцияга келгенге чейин башкаларды алып берип жүргөн. Ал кыз азыр 8ге чыгат. Ошондо бул продукция келгенде ошол кыз 3-4 болчу. Анан ушундай Япониянын продукциясы келип туруп Кудагый десем, алып келиңиз мен берем деді. Ушуну берип атып 2 жылда бутуна тургузуп бастырды ошо кызды. Азыр баягы отура албаган, моюн кармай албаган кыз отуруп басып, уже 3-чү класска барып калды. Азыр жөн эле отличница. Жазышканын көрсөңүз ушундай супсулуу. Анан бизде сонун ушундай результаттар бар. Абдан жакшы. Азыр оорунун бардыгы жашарып атат деп атабыз. Ошону менен катар эле тукумсуздуктагы Кыргызстанда күч алууда. Тукумсуздукка жардам берген кандай продукцияларыңыздар бар? Тукумсуздукка жардам берген бизде эми көбүнчө жанагы көбүнчө бизде аял кишини күнөөлөйт, аял адам төрөй атат деп. А бизде азыркы учурда тукумсуздуктан эркектерибиз көбүрөөк неме жабыркап келет да. Ошо тукумсуздукка биринчи жардам берген мына эки Витамарин А. Ошо именно тукумсуз болуп калган немелерин жана клеточном уровне неме кылат деп атпайсызбы? Ар бир клетканы питание менен берип отуруп, ошо экин жандандырып калыбына келтирет да. Ошондон мына спирулина экөөнү кошуп бергендечи, даже деги 49 жашта өмүрү төрөбөгөн, бизде бир айым төрөдү. Ушу 49 жашында, ага чейин такыр төрөбөгөн экен. Ошо Витамарин А неме менен. Эми азыркы кезде эркектердин проблемасы болуп атпайбы? Эркектик баягы күчтөн эрте тайганча, мына мореки аябай сонун коллаген сонун продукцияда. Именно ошо эркектер үчүн дагы, айымдар үчүн дагы. Именно төрөй албай аткан айымдар бизге кайрылсаңыздар, биз жардам бергенге сөзсүз даярбыз. Абдан жакшы. Саламатсыздарбы? Ишиңиздерде ийгилик болсун. Менин кызым 3 жашта, иммунитети начар, 2 күнүн биринде ооруй берет, оозунан стоматит кетпейт дейт. Оосу. Гүлнар айым. Стоматит бул кыргызча ысык суук деген 2 оору бар бизде. Диагноз ушундай айтабыз, ысыкчан, суукчан адамдар деп коебуз. Стоматит көбүнчө суукту билдирет да. Эми азыркы күндө жаш балдар эмне кылып атат? Суук тамактарды көп жеп атышат. Бизде ушул спирулина продукциясы кичинекей 1 жашар бөбөктөн баштап чоң 100гө чыккан адамга чейин колдонсо болот. Мунун составында спирулина өзү белоктон турат да, 70% белок. Демек, ысыкка жакшы жардам берет. Анан ысыкчан кылып эле таштабайбы деген корккон суроону бериштери мүмкүн. Бул гермафродиттер түркүмүнө кирген балырдан алынат. Сырты кадимкидей эле жалбырак, ичинде спираль түрүндө жашаган жаныбар бар, жипче түрүндө. Ошол ысык суугу өзүндө болгон үчүн мүнөз деп коет кыргызча. Кичинекей балдарга муну бере турган болсо стоматити да айгат. Жакшы сүйлөй албаган балдар, заикать эткен балдарга дагы берсек болот. Тили жакшы чыкпай аткан, анан окууга барганда сабакка жакшы көңүл бура албаган, мугалимдин айтканын унутуп койгон балдарга эң сонун жардам берет. Бул результат көп мындан бизде. Урматтуу көрөрмандар, эгерде сиз ден соолугуңузга кам көрүп, келбетиңизге кам көрүп, ошону менен катар эле капчыгыңызга дагы акча табууну кааласаңыз, анда биз менен байланышыңыздар. Түшкү конок теле долбоорунда Merun Health компаниясынын консультанттары. Эфирден алыстабаңыздар, сиздер үчүн жагымдуу музыкалык чыгарма. Ümitkör kılbay umsunup, canımda жүрсең болып ойбу. Өксөргөнү дүйнөм ошондо, толук шубайдай толук ойбу. Санага салып саргайтып, уксадар кылгай мендейдин. Өртүңө күйүп
Анда эмесе ден соолукка кам көрөлүк. Эфирден алыстабай биз менен болуңуздар, суроолоруңуздар болсо 0509 24 04 19 номерине WhatsApp аркылуу байланышсаңыздар болот. Ден соолук бул биринчи байлык дейт. Ден соолукка биз витаминдерди ичпей деле эмне кылып кам көрсөк болот? Эми ден соолук бул кыргыз эли Советтер Союзу убагына чейин эле эч кандай витамин, врач, эч ким жок эле өзүнүн табып дар болгон, өтө катуу ооруганда, болбосо тамак аш. Кыргызда айтып коет, кымыз жакпаган кыргыз өлөт деп коет да. Эми бизде эң сонун бээни сүтү бар, таза аба бар, таза сууларыбыз бар, дүйнө жүзүн таң калтырып аткан. Бирок эмне үчүн витаминди сунуштайбыз? Ал учурда машина деген жок болчу, самолет деген жок болчу, абада булганыш жок болчу, көмүрдөн чыккан газдар жок болчу, жалаң жыгач отундар, же болбосо тезек деп бир убакта бир күлкүлүү анекдотторго айланган нерселерди өткөрүп жүрдүк башыбыздан. Экологиялык жактан аба өтө таза эле. А бүгүнкү күндө биз эмнелер тамак аштан сырткары аба булганып атат. Андан сырткары башка мамлекеттерден келген фастфудтар технологиялары менен анан балдардын сүйүктүү чупа-чупстары, ар кандай бир мен неберелеримди көп жедирбегенге аракет кылып тыюу салат. Менин келиним, күйөө балам, мен баягы кызым менен балам го мени угат, а келиним менен күйөө балам ошо өздөрүнүн кулагы бар үчүнбү ушундай нерселерди тыят көп учурда. Ал эми биз тыйбай көрбөй калган учурда балдар каалаган жерден жеп атат. Сөзсүз түрдө бүгүнкү күндө витаминге муктаж болуп атат ар бир адам, кичинекейден чоң улуу куракка чейинки инсандардын бардыгы деп айта алам. Биз жогоруда да айтып кеттик, сиздердин компаниянын, тактап айтканда Meren Health компаниясынын витаминдери эч кандай химикатсыз адал сертификаты бар витаминдер. Эч кандай жаш курагы чектелбейт. Бардык жаш курактагы инсандар үчүн пайдалуу дава десек болот. Ушул учурдан пайдаланып мен сиздерге жооп бере кетейин. Ушул биздин компанияны түзгөн Арман Тосконбаев деген жаш эле жигит 32-33 жаштарда ушул бала өзү 5 маал намаз окуйт, ажыга барып келген, бир нече жолу умра кылган, жана ошондой эле биздин ушул компанияны Кыргызстанга алып келгендер дагы үй бүлөсү менен ажыга барып келген, 5 маал намаз окуган, халал сертификатка өтө көңүл бурган инсандар болуп эсептелинет. Бардык продукцияны четинен алсак эле халал продукциясы. Ал түгүл жогоруда Гүласа айым токтолуп кетти. Ушул коллагенди көп жерлерде сатат, көп компанияларда сунушташат. Бирок халал сертификатын сурасак көп жооп бере алышпайт да. А биз болсо ушул продукцияны 2 жыл күтүп атып чыгарышты халал сертификаты менен чогуу. Андан сырткары бул продукциялар химиялык составында химиядан синтезделип алынган химикат кошулма жок үчүн бири-бири менен чогуу иче турган болсо эч кандай реакцияга кирбейт. Ал түгүл аптеканын дарысын ичип атып эле бул продукцияны иче берсе дагы эч кандай адамга зыян бербейт. 5 продукцияга чейин бир адам колдонсо болот бул продукцияларды. Абдан жакшы. Менин жолдошум 42 жашта гаймориттен 3 жылдан бери жабыркап келет. Убактылуу дарыланганыбыз менен эч кандай натыйжасыз болуп атат дейт. Бул гайморит деген дагы ошо убагында баягы простудный суук тийгенден деп айталычы кыргызча. Ошо суук тийгенден келип чыгат да, баягы убагында лечение албагандан баягы носовой пазухадагы бездер сескенип калат да, жабыркап калат да. Ошол кийин акырында барып жанагындай хронический заболевание болуп, булам кичинеле простуда болсо неме боло берет. Кээде уже бул баягы токтобой ошо кармай берет да. Анан эми дем алганда кыйын эле болуп калат адамга. Ошон үчүн биз деген сунуштайт элек, биздин мындай жанагы сквален деп айтпадыкпы? Ушу скваленден ар бир мурдун тешигине бир тамчыдан неме болуп койсо, бир 2 жолу, 3 жолу тамскандан кийин эле гаймориттен эчтеке калбайт экен. Биз уже практикадан муну көрдүк да. Ушундай сонун продукциябыз бар. Анан эми бул гайморит деген адамга аябай эле дискомфорт берет. Ошон үчүн бардыгыңыздарга ушуну колдонууга, ким гайморит болсо, анан дагы жана геморрой деген оорулар бар. Ошо геморройго дагы ушундан тампон кылып койсо, геморройдон таптаза айыккандар бар бизденчи.
Ошон үчүн ошолорго сунуштайм. Абдан жакшы. 3 жылдан бери уйкусуздуктан жабыркап келем. Сиздерде ошого каршы витамин бар? Уйкусуздуктан деген бул деген баягы нервный почвадан деп коебуз, көбүнчө психологиядан болуп атпайбы? Азыр бүт бар элдин баары эле кандай десем, мен баягы нервный болуп, жашоо турмушка бирдемеге аябай мындай тез ачууланып неметип атпайбы? Ошонун баары эле биздин ден соолугубузга сөзсүз зыянын тийгизбей койбойт экен. Мына Морик Витамарин АБ дегенди ичкенде, ошо именно нервный почвадагы немелердин баарын нервди успокаивать этет, уйкуну ушундай сонун нормализовать этип берет. Мен өзүм дагы ошондой жабыркагам уйкудан. Кичине эле жанымда бир шорох болуп кетсе ойгонсом, кайра уктоо деген жок болчу да. Уйкудан ушундай жабыркагам. Ушуну ичкенден кийин азыр жаш баладай болуп уктайм. Мен ушу бала кезде кандай уктасам, азыр уйкум ошондой. Ойгонуп туруп деле кайра көзүмдү жумуп уктай берем. А так биздин возрастта андай болбой калган да, мен акыркы күндөрчү. Ошон үчүн сиздерге могу Витамарин АБ 300 орга даба деп баягыдан бери Гүлнара экөөбүз айтып атабыз. Ошон үчүн ошондой любой биздин билген, билбеген ооруларыбыз да көп да. Ошонун баарына даба болуп турган биздин продукциябыз ушу Витамарин АБ. Саламатсыздарбы, түшкү конок теле долбоору. Ишиңиздерде ийгилик болсун. Менин 8 жаштагы кызым абдан унутчаактыкка каршы витаминдериңиз барбы дейт. Бул боюнча бизде йодим кылп деп коебуз. Ушул мындай болгон продукция, ал деле ушул коробкасы ушундай. Айрыкча жаш балдар бизде жанагы башында айтып өткөндөй деңизден алыс турган үчүн канчалаган азыктардан алыс калып жатабыз да. Айрыкча йод, илим далилдеген Кыргызстандын топурагынын составында йод жок да бизде. Анан кайдагы йоддун жетиштүүлүгү жөнүндө бизде сөз болмок эле. Ошол йоддун жетишсиздиги жана ошондой эле ушул спирулина продукциясы эң сонун жардамга келет. Ал түгүл чоң кишилер дагы, көбүнчө аялдар ушул йоддун жетишсиздигинен женский заболеванияларды көбүрөөк жабыркап атышат, ошолор менен унутчаактык, зоб ооруларына ушул йодум кылп продукциясы эң сонун жардам берет. Жана телефондорду кенен телевизордон жакшы информация ала албай калышыңыздар мүмкүн. 702 42 52 42 же 0708 80 85 90 номерлерине чалсаңыздар кенен маалымат ала аласыздар. Саламатсыздарбы, түшкү конок теле долбоору бүгүн ден соолукка кам көргөн жөнүндө абдан жакшы эфир болуп жатат. Менин апам 84 жашта, инсульт алган, 10 капталынан дейт. Ошого көмөк болчу дары-дармектериңиздер барбы, витаминдериңиздер? Инсультка эми көбүнчө баягы инсульт деген бул эми баягы кан тамырлардын кирдешинен келип чыгат да. Көбүнчө холестерин деп атпайбызбы? Ошо эки холестерин көбөйүп, акырындан тромбоциттер көбөйүп, ошо тромб пайда болот дагы. Жанагы кээде кичине нагрузка кылып койгондо, неме кылганда баягы кандын айланышы тездеп кеткенден, ошо эки тромбдон кичинекей үзүлүп, эле ошол барып баягы мээ кан тамырына тыгылып калып, проходимость жок болуп калса, ошол жерден инсульт алат да. Эми инсульттун түрү оң жагынан бар, сол жагынан бар, бар дегендей. Ошол экиге мына эки жана Гүлнара айым айтып кетти, бизде Нобелевский премия алган депчи. Бул 72 саатта биздин даже капилляраларыбыздагы тромбко чейин эрите турган препарат да. Ошону мону Витамарин АБга кошуп ичсе, бул эми инсульт алгандан кийин жанагы кан тамыр жарылды да, ошону восстановление кылыш үчүн жок дегенде 1 жыл токтотпой ичиш керек да, ошондо сонун эффект алат. Менин өзүмдүн кайным ошо речевойдон кеткен, азыр жакшынакай болуп сүйлөп калды. Именно ушу эки продукцияны эле ичип атып. Абдан жакшы. Кыштыр, жайдыр колу бутум муздап турат суставтарын. Буга эмне көмөк боло алат дейт? Бул көбүнчө суставтардын оорусунун келип чыгышы бөйрөктөн деп айтабыз. Биз ошо медицина илиминен сырткары Кытай медицинасындагы көбүрөөк изилдеп, ошол боюнча дагы адистерден билим алган үчүн почка управляет костями деп коет. Бөйрөк сөөктөрдү башкарат деп. Эгер бөйрөктө хронический пиелонофрит бар болсо, бөйрөктүн шамалдашы ушулар бар боло турган болсо, сөзсүз бут үшүп, муундар ооруйт. Анан көп учурда бизде УЗИге түшүшөт да, УЗИден сенин бөйрөгүң таптаза деди. Менин бөйрөгүмдө эч кандай көйгөй жок. Мен жөн эле буту колум ооруп атса, бөйрөктүн эмне таасири бар деп келишет да.
Биз илимден кача албайбыз. Илим далилдеген биринчи Куранда айтылган сөздөр бар. Андан сырткары илимде, ден соолукта биз байдан бери ушул эки продукция 300 орууга дары деп эле айтып келатабыз да. Эми биздин Куранда айтылган 360 орган бар. Эртең менен турганда сен 360 мүчөңдүн толук аман эсен сени менен болгону үчүн 360 сом садака бер дейт. Мен 360 сом таппасамчы кече десе айтат. 360 жолу зикир. Субханаллах, альхамдулиллах, Аллаху акбар да айт дейт. Анан биз аны да айтпайбыз да. Эми ошол 360 органдын 60-ы кан менен байланышпаган органдар. Чочуп кетиши мүмкүн. Кандайча кан менен байланышпайт. Биз эгер чачыбызды кырка турган болсок, кансырабайбыз. Эч кандай кан чыкпайт. Тырмакты алсак, түктөрдү жулсак, ушуга окшогон 60 органдын бар экенин илимден биринчи Куранда айтылган. Кийин илим далилдеди. Ал эми кан менен байланышкан бизде 300 орган бар. Элементарно терибизди кичине бирдеке менен сайып алсак кан чыгып кетет. Ошондон баштап өпкө, жүрөк, боор, бөйрөк, мээге чейин кан менен иштейт. Демек, бул канды тазалап бере турган болсо, биз 300 оорудан айыгабыз деген сөздүн мааниси ушул жакта жататын телевизор көрүүчүлөргө түшүндүрүп кеткибиз келип жатат да. Ушул көптөгөн ооруларды айыктырууга мүмкүнчүлүк бар бул компанияда. Абдан жакшы, саламатсызбы? Менин кызымдын оорусу Энурез дайыма кайталанып, тез кайталанып турат. Сиздерден жардам болобу? Кантип дарыласа болот? Көп жерлерге көрсөтүп жатам, бирок эч кандай натыйжасы жок. Бул Энурез деп баягы чоң куракка чыкканга чейин бала түн ичинде заар ошатып коет да. Ошол экинден бул деген көбүнчө психологический, кичинесине же чолчуп калган, же коркуп калган, ошондо бул Энурез кийин калып калат да, калыптаныпчы. Муну биринчиден мына витамин А'нын же бөйрөгүндө неме бар. Ошо витамин A'га каротенди обязательно кошобуз. Бул каротен деген именно центральный нервди восстановление кыла турган препарат да. Ошо Энурезге витамин A'бы и анан каротен, анан спирулина кошуп беребиз. Бирок эми для начала спирулина кошпойбуз, кийин кошобуз да спирулина. Ушул 3 препарат менен Энурезден айыкса болот. Саламатсыздарбы, ишиңиздерде ийгилик болсун. Мен 3 жыл мурун оң жак бетим невроз болгон дейт. Ошондон жабыркап жүрүм. Сиздерден көмөк тапсам болобу? Невроз болсо, значит, ошол жагын шамалдатып алган деп коебуз. Медицинада көбүнчө ошо шамалдап, ошол жакта нервде кичине баягы непроходимость деп коет, кичине кан жүрбөй, ошол эки жакка неме берет да. Ошого деле мына витамин A'ны сунуштайбыз. Ал акырындык менен ошо ар бир клеткасын жана поврежденный клеткаларды клеточном уровне өзүнүн калыбына келтирет. Калыбынан келтирип, анан жана суу ичип атпайбызбы? Ошо жана жабыркап, уже иштебей калган неме клеткаларды бул организмден алып чыгып кетип, жаңы клетка менен восстановление кылат. Ошондо акырындык менен бул да ошол эки жанагы жабыркап турган клеткалардын баарын ордуна келтире турган препарат. Булдан айыкса болот, 100% айыкса болот. Саламатсыздарбы? Акыркы учурларда абдан ачуулуу болуп кеттим. Нервти успокоить эткен, тынчтандырган кандай витаминдер бар? Эми ачуулуу болуп кетсе, значит, муну бул кишинин боорунда болушу мүмкүн. Көбүнчө боордо болгондо же эндокринный системада болушу мүмкүн. Ошондо да адам ачуулуу болуп, ыйлак болуп, таарынчак болуп, ушинтип кетет. Анан боордо да проблема болгондо ошондой болот да. Эми ошон үчүн бизге келип неме кылсын, биз досконально неме кылалы, бизде диагностика аппарат бар. Если кааласа ошо аппаратка да салып көрөбүз, именно кайсы органдан кетип атканын далилдеп, анан кийин биздин продукциялар любойна жардам берет. Келип деп калдыңыз, мүмкүн болсо даректи кайталап кетсеңиз. Дарегибиз Ибраимова 14-1 дроп жана Дордой, жаңы Дордой плазанын аркасында, Асыл таштын 5-этажындабыз, 5-кабатында. Кабинет? Ошо 5-этаждын баары биздин компанияга тийиштүү. Абдан жакшы. Саламатсыздарбы? Ишиңиздерде ийгилик болсун, ден соолукка кам көрөлүк ден соолук биринчи байлык дейбиз. Менин уулума кальций жетишпейт, тырмактары жана тиши морт, 8 жашта, кандай кылсам болот дейт. Эми көбүнчө баягы кальций жетпегенде бир эле кальцийди иче берет да. А кальций сиңиш үчүн организмге, биздин организмибизде деген темир болуш керек, витамин С болуш керек, магний болуш керек, калий болуш керек, селаний болуш керек да. Ошолордун бирөө эле организмде жетишсиз болсо,
анда ал кальций биздин организмге синтезделбейт, бир 3% гана сиңет дагы, калганы сыртка чыгып кетет да. Ошон үчүн комплексно биздин мына спирулина деп айтып атпайбы, 8 жаштагы балага спирулина берсе, аябай сонун эффект берет. Мунун бир таблетка спирулинада 1 килограмм овощ, фрукт жеген менен барабар витамин бар. Абдан жакшы. Саламатсыздарбы? Ишиңиздерде ийгилик болсун. Менин баламдын эч кандай тамакка табити жок, ай жаңырган сайын аллергия болот дейт, 4 жашта. Андай учурда аллергия жанагы Гүласал айым айтып өткөндөй дагы эле боорго барып ушул айтабыз, боордон жабыркап келген бала болушу мүмкүн депчи. Анан аппетит жок. Көп учурда гемоглобин низкий болгон учурда да балдар тамак жебей башташат. Ушул спирулина продукциясы, мунун составында гамма-линолиновая кислота деген бар. Эненин сүтүндө кездешүүчү гамма-линолиновая кислота, азыр элдин баары эле профессор болуп калды. Интернеттен карап көрсө болот. Ушул эмне экенин. Ошо гамма-линолиновая кислота менен кошо мунун составында темир дагы өтө жогорку деңгээлде сиңимдүүлүгү бар. Ушул продукцияны бере турган болсо, ал көйгөйдөн арылууга мүмкүн. Саламатсыздарбы? Ишиңиздерде ийгилик болсун. Ай жаңырган сайын менин колума жаралар жаңырып чыгып турат. Эч жактан дабасын таппай коюлдум. Абдан элдерден көпчүлүктө жүргөндө уялам, 28 жаштамын дейт. Экзема болсо керек да. Экзема бул деген кожный заболевание, экзема дегенчи. Бул деген неме деп коет, паразит. Алба ай жаңырган сайын бул паразит деген өзүнүн уругун таштайт, анан эми ошол эки аллергияга каршы ал мазь сүйкөшү мүмкүн аракетин кылат да. Ошол мазьдан баягы жаңырган паразиттер өлөт дагы, алар эмне кылат? Яйцасын таштап кетет. Кайра 14 күндөн кийин эле баягы яйцадан кайра пайда боло берет да паразиттер. Ошондо кайра кайталана берет да. А именно бизде ошол эки, бизде мына эки дарыбыз көбүнчө неме баягы антивирусный, антигрибковый, антипаразитарный деп коебуз да. Ошол паразиттин баарын, клетканын астындагы кандагы паразиттин баарын өлтүрөт. Мына аллергиянын атасы мына азостерокаротин. Любой аллергиян, жана псориаз, тимеле кийиме болуп калган псориаздар аябай жакшы жардам берет. Ошо кимге керек болсо кайрылыңыздар, биз да кенен неме түшүндүрүп жардам беренге аракетибиз. Абдан жакшы, мүмкүн болсо телефондорду кайталап коесузбу дейт Гүлнар айым. 0702 42 52 42 номери. 0708 80 85 90 номерлерине чалсаңыздар, эң жогорку өз адистигин жакшы билген менеджерлерден кеңеш ала аласыздар. Саламатсыздарбы? Менин келинчегим 3 жылдан бери экинчи стадиядагы рак мээ жабыркап келет, көкүрөк рагы дейт. Сиздерден даба тапсак болобу дейт. Экинчи стадияга эмес, үчүнчү, даже 4-чү стадиядан бирөө айыкты. Эми бул жерде бизде деген бул Япон элинин действительно продукциялары бүт ошо онкопротектор деп коебуз. Ошо именно онкологияга каршы аябай немеси бар да. Мунучу ошо именно онкологияга керектүү биз могу витамарин А, Б деп айтпадыкпы? Вот ушул экини беребиз. И неме сквален, ана спирулина. Мунун кененирээк айтып берейин. Мына витамарин А, Б ошо өсүп бараткан жанагы опухолевый немени ростун токтотот. Муну ичкенден кийин 8 секундда канга сиңет дагы ошо жана опухолевый паразит грибок. Ошонун сырткы оболочкасы, мембранасын. Бул деген жок кылып сыйрып салат. А мембранасы жок болгон эми көйнөгү жок деп коелучу мындай кыргызча. Ошо көйнөгү жок болгону ал дальше эмне кылат? Үс албай калат да. А спирулина деген кокус метастаза боло турган болсо, метастазанын жолун торойт. Метастаза кетпейт организмге. Ба опухоль бир жерде гана тура берет, метастаза кетпейт. А бул сквален деген ошо онкологический жанагы немеге бара турган питаниянын жолун бууп коет да. Ошондо эмне болот? Мына биздин программа ушуда онкологиянын любой стадияда. Ушуну эгерде калтырбай такай иче турган болсо, сөзсүз айыгып кетет. Бул онкология деген деле мындай коркунучтуу эле оор эмес. Муну биз өзүбүз аң сезимибизге коюп алганбыз да. Бул онкология болсо сөзсүз өлөт экенбиз деп. Жок, азыр дарылары көп. Ошол экини аракет кылса, любой адам онкологиядан айыгат. Бизде уже айыккандар бар азыр. Абдан жакшы. Ден соолук эң биринчи байлык дейбиз. Сиздерден кыргыз элине, жалпы кыргыз элине соңку сөз болсун, Гүлнар айым. Кыргыз элибизге эң биринчи биздин каалообуз кыргыз элинин жашоо турмушу
биз үчүн өтө маанилүү. Ошол кыргыз элинин ичинде биз да барбыз, сиз да барсыз дегендей баарыбызга ийгиликтер келсин, ден соолук болсун, заманыбызда тынччылык болсун, анан токчулук болсун. Карылардын баталары тынч бол, ток бол, бар бол деп коет го. Ошондой ийгиликтер жана ушул сыртта жүргөн мигрант балдар, кыздарыбыз өзүнүн мекенине кайтып келип, толук кандуу үй бүлөдө жашаса деген тилектерди айтмакчыбыз. Эми биздин тилегибиз ошол элибиз ден соолукта болсун, биринчиден баягы жаштарыбыз ыймандуу болсун, карыларыбыз кадырлуу болсун деп тилейт элем. Анан эми Кудайга шүгүр кыргыз эли мындай өсүп өнүгүп атабыз. Мурда көп нерсеге баягы кыргыз элдер мындай жоош эл болгон үчүн көп нерсеге неме кылган эмес экенбиз. Азыр мына кыргыздар действительно баягы ден соолуктун кадырын билип, жашоонун кадырын билип, азыр жакшы жака нукка салып калдык. Эми действительно кыргыз элине ошо тынччылык, ийгилик, бакталай, бакубаттык каалайм. Сиздердин передачаңыздарга да чоң рахмат. Абдан жакшы. Элибизде тынччылык болсун, жергебизде береке, кут орной берсин дейлик. Ал эми сиздер алыстабай эфирден алыстабаңыздар. Студияда сиздер менен Кундуз Исмаилова болду. Баарыңыздарга бекем ден соолук каалайм.
Yakkan жүрөк оту жыргалым Розене күндү жакып косу Гүл жыртанып